Арафа күнү багымдат намаздан тартып 23 намаз, ар бир фарыз намаздан кийин такбир айтабыз. Такбир айтуу важип бул. Ушуну айтпасаң күнөөкөр болосуң. Билбей калабыз да. Арафа күнү 9-чы Зилхиджа, андан кийин 10-чы Зилхиджа, Курбан айт, 11, 12, 13 асырда токтойт. 5, 5, 5, 5, 3-ө. 23 болду. Ханафи мазхабта ошо. Фарыз намазды бүтөр заман өтө кыйкырбай, акырын айтпай, акырын айткан сүннөткө каршы. Кээде ичинен эле айтып коет да, андай болбойт. Аллаху акбар, Аллаху акбар. La ilahe illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Bir жолу айтуу жетиштүү. 3 жолу айтып койсоңуз мейли, мустахаб. Бирок важип bir жолу. Эркектер го мечитте ушуну айтып коет. Аялдар көбүнчө унутуп калат да мунучу. Себептен бирөө айтса экинчи эстеп кетет дагы, улантып берет да. Ошон үчүн мына аялдарга дагы, албетте аялдарга деле буну айтуу важиппи, важип эмеспи деген алымдардын ортосунда талаш бар. Көпчүлүгү важип дейт аялдарга деле. Анча-мынчалар жок, сүннөт мустахаб дегендер бар. Кандай болгон чакта дагы этияттуулук ушу аялдар дагы. Эркектерге однозначно важип бул. Буну айтуу, өзүңүз үйдө болуп калсаңыз деле, көчөдө болуп калсаңыз деле фарыз окуп калдыңыз да? Макулбу? Фарыз намаз ушу 23 намаздан кийин, фарыз намаздан кийин, сүннөттөрдө, нафилдерде болбойт. Түшүндүңбү? Кана бир айтып коелучу. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Maşallah. Mübarek. Bul ibadet. Vacip ibadet. Demek 2022 yıl 5. Cuma günü 8. iyul olup kalatab. 8 iyul. Mına ушул жерден баштайбыз. Дагы 4 күн подряд ар бир намаздан кийин 5-чи күнү асырга чейин 23 намаз, а? Демек жума күнү, 6-чы күнү, базар күнү, 1-чи күнү, 2-чи күнү, 2-чи күнү асырда болду, бүттү. Шамга айтылбайт эми. Ушул важип. Эгерде унутуп калсаңыз, все равно сиз айтыңыз, барба. Bir жолу айтып коебуз. Бир эле жолу айтчы. Бул эсимден чыгып кетпесин дедим да.